Саламатсыңар мен сүйүктүү бөбөктөрүм. Маанайларыңар кандай? Сонунбу? Менин да маанайым сонун. Балдар, биз өткөн сабакта күз мезгили жөнүндө сүйлөшкөнбүз. Силер дагы кайсы мезгилдерди билесиңер? Азаматсыңар. Кыш, жаз, жай. Демек, бир жылда 4 мезгил бар экен. Мен бүгүн силерге 4 эжесиңди жөнүндө жомок айтып берем. Жомок укканды жакшы көрөсүңөрбү? Анда кунт коюп, жакыныраак олтуруп, көңүл бургула. 4 эжесиңди. Кыш, жаз, жай жана күз аттуу эжесиңдилер жашаптыр. Кыш аппак тондуу, катаал болчу. Жаз жап-жаш, ак жуумал, кооз жашыл көйнөктүү, көгүлтүр көздүү болгон дешет. Жай кызыл гүлдүү көйнөк кийип, түркүн гүлдөн кооздоп башына тагып, денеси күнгө күйүптүр. Күз алтын чачтуу, үстүнө кызгылт кийим жамыныптыр. Бир күнү кыш, жаз, жай чогулуп күздүн үйүнө конокко барышат. Келгиле эжесиңдилер, жер жемиштер пышты, мыйманчылыкка келдиңер, дам таткыла. Жакшы, Кудайга шүгүр, күз мезгили да келди. Эгин-тегиндерибиз пышып, дасторконубуз данга толду. Эгин-тегиндердин баары пышты. Алма, алмурут, жүзүм, жер жемиштердин баары жакшы болду. Ооба, быйыл берекелүү күз болду. Сабиз, пияз, картошка, ашкабактар да жакшы болду. Күз биз сага ыраазыбыз. Абдан берекелүү күз мезгили болду. Жок, бир туугандарым, силерге мен ыраазымын. Кыш сен ак журканыңды жаап, катуу сууктан алып калдың. Жаз сен болсо жамгырыңды жаап, эгиндерди өстүрдүң. Жай сен болсо күн нурларыңды жиберип, жер жемиштерди бышканга жардам бердиң. Элибиз молчулукка, токчулукка бай болду. Элибиз мол түшүм алыш үчүн баарыбыз эмгектендик. Ыраазымын сиздерге, эжесиңдилер. Жомок силерге жактыбы, балдар? Күзүндө кандай жер жемиштер бышат экен? Күздүн үйүнө кимдер конокко келди? Дасторкондо кандай мөмө жемиштер бар экен? Үйдөн суроолорго жооп берип, сүрөттөрүн тартып, мага жөнөткүлө. Саламатта калгыла, балдар. Көрүшкөнчө.